Биз бирбиз, биз күчпүз. Азыркы тапта көчмөндөр оюндары болуп жаткан жерде Кыргызстандын 7 областынан келген эр азаматтар бир муштумдай болуп чогулуп менин жанымда отурат. Саламатсыздарбы жигиттер? Кош келипсиздер. Сиздердин оюнуңуздарды көрүп, азыркы тапта бүткүл кыргыз журтчулугу өзүнүн сугун арттырып жаткан чагы. Билегиңиздерден күч кетпесин деп айталы. Анан кийин биздин көрөрмандардын көпчүлүгү Instagram баракчасы болобу, комментарийлерде бөлүнүшүп, ош чүй деп өз-өзүнчө эки жаат болот. Көкбөрүчүлөрдүн арасында деги кандай бул абал? Ким баштайт? Нуржан, сиз бул жактын кожоюну катары баштайт окшойсуз. Ассаламу алейкум. Негизи бул көрөрмандар айтып атпайбы, ар нерсе деп комментарий жазышат. Бирок көрөрмандарга деле айтсаң деле болбойт да. Бирок негизи биз айтып көргөнсүз. айтып деле көргөнбүз. Кээде Инстаграмда жүктөп калабыз, бирок улакчылар арасында мындай эч кандай жок. Улакта атаандаш бар. Спортта оюн, сүздүрөсүң намыс талашып ойнойсуң. Бирок сыртка чыккандан кийин баарыбыз бир туугандай эле саламыбыз түз ар качан. Кайда болбой сый мамиледе жүрөбүз. Билбейм, бирок ошондой эле негизи баардыгы. Көрөрмандарга айтып кетмекчи элем, бөлүнбөйлү. Баары көрүп турат азыр. Баарыбыз сый мамиледе жакшы, кандай жакшы болду эле, ар дайым ушундай мамиледе жүрөбүз. Деги эле мындай көрөрмандардын жүрөккө тийген комментарийлери эсте калгандардан барбы? Жекеме-жеке сүйлөшкөн манас. Кээде териккен учурлар болот да сөзсүз түрдө. Эми көбү эле жазып коюшат экен көбүнчөчү, анан чын айтсам акыркы күндөр комментарий окубай калдым менчи. Эми окуйм, жакшы нерсени менен көрөсүң да, комментарийсин окуйсуң да, насирең түшөт. Кээ бирөөлөр жазып коет экен. Анан кийин аны мен үйүмдөгүлөр да окуйт, ата-энем окуйт турган болду. Эми үйрөнүп алышкан алар окуйт, алар насире түшөт экен. Ошо кичине оңдоп карап жазса болмок анан. Эми чын айтканда акыркы күндөр көп бөлүнүп кетебиз. Эл бөлүнүп кетип атат. Анан мен жеке оюм ошо эми алиги Талас, Ош дебей эле клуб кылып кичине аралаштырып, кичине элди бириктирип, аябай эле бөлүнүп кетип атат. Анан эки сборный кылып, эки башка өлкөлөр менен көбүрөөк ойнотсо, эл аралык деңгээлде көтөрүп, анан ошондо ар областтан алса, анан ошондо да кичине элдер биригеби эле дейм да. Кандай сиз жаңы өсүп келаткан мына ушул байкелериңизди көрүп таасир алган жигит катары деги эле көрөрмандарга? Деги эле көрөрмандарга айтарым, любой спортто көрөрман жок, бул спорт эмес. Көрөрмандар биринчиден ошолор болот. Бирок көрөрмандар мисалы азыр ар кайсы командаларга мисалы терс таасирин берүүчү болду да. Акыркы учурда бөлүнмөй эң адат болуп кетти. Оюн деген оюн, бирок мына оюндон монтип эле биздин улуу байкелерибиз ошо команданын главный оюнчулары биригип эле бири менен дос болуп эле отурушат. Ошол эле главный ынтымак керек да бүт жерде. Деги эле Баткендин көрөрмандары тууралуу эмне айта аласыз? Баткендин баш көтөрүп, мына ушул чоң оюндарга чыгуусу дагы бул сүйүнтөрлүк иш эмеспи? Эми Баткен чаң чыгып атат, мындай чоң деңгээлге. Бизде ушундай чыкканга ушу көрөрмандар сүйүнүп атышабы, эмне деп атышат? Бардыгы өзүңөр көрүп атасыңар, эми ушу алыстан болсо да Баткенден келип жерге келип колдоп атышат. Баткенде өзү улак көп ойнолобу? Баткен жергесинде улак көп ойнолобу? Ойнолот, эми ал жакта аламан улакта, торпо улакта. Мындай команда улак болбойт. Эми быйыл жаңы түзүлүп командага чыгып атат жаңы. Көрөрмандардан кандай колдоо, дейм болуп атат эми? Көрөрмандар жакшы, Баткенден алыстыгына карабай келип колдоп атышат. Баткендик туугандарыбыз арабызда бар дегенсе. Акбар, сиз айтсаңыз, сиз де өзүңүз айткандай достукта ойногондо, андан кийин Сары Өзөндө ойногондо көрөрмандардын дагы анча-мынча тартышы түртүшү болот да. Сиз кыргыз уулусуз, бирок сизди көлдүк, оштук, чүйлүк деп бөлүшөт болуш керек. Бизди негизи көп эле командаларга ойноп келгенбиз буга чейин деле. Анан Ошко ойноп жүргөндө деле көлдүктөр саарт дешет. Чүйгө ойноп жүргөндө саяк, сен качан өзүңдүн намысыңды коргойсуң деп эл оозунда элек жок деп коет да. Ушундай элден ар кандай нерселер күтсө болот. Бирок азыр бияктан оюн ичинде мындай сүйлөгөн менен түзмө-түз бетке эч ким айта албайт да. Бирок биз улакчылар оюн ичинде 1 саат бири-бирибизге аябай душманбыз. 1 сааттан кийин уже атаандашсыздар бир кандай. Андан уже бир тууганбыз баарыбыз элечи, саламдашып.
могу оюндарды бирде Ошто, бирде Таласта, бирде Көлдө, ушу ар кайсы региондордо ойнотулуп атат. Ушуга жараша эле туура деп ойлойм да. Анткени деген булакчылар бирибиз менен эл, булакчыларды уже акырындык менен уже билип баратат. Оюн ичинде кандай комментаторлор кандай жазышат. Уже азыр илгерип калды деп ойлойм да. А бирок Манас айткандай сырткы казактар менен болобу, кайсы мамлекеттерден болсо дагы сборник Кыргызстандын ушул эле не то что бир эле команда эмес, бир 4 команда алып барып Казакстанга ойнотсо болот. Бир жылдарда бар эле ошондой командаларыбыз. Ошону улантып койсо ошо аябай жакшы болот эле да. Ошондо Кыргызстандын желеги да желбиремек, и Кыргызстан биримдикке да келмек да, ынтымакка да келишмек ошондо. Рустам Таналиев, сиздин оюңуз деги эле мына ушул көрөрмандардын бөлүнүүсү боюнча сизге кандай комментарийлер келип жетет? Мен чынын айтсам комментарий деле окубайм. Окуп берчү кишилер барбы үйдө? Эми окуса керек. Эл осундай элек жок дейт. Эл болгону менен жакшысы да бар, жаманы да болот экен. Мен Кудай буйрса жакшы үмүттөр бар. Эми ушинтип мына алдыңкы көрүүчүлөр ушул жерде отуруп эртең ушулардын чогуу бир дасторкондо тамак ичсе, мисалы эми кээ бир айтат экен, Манас менен Рустам мамилеси жакшы эмес, Нуржан менен тигинин мамилеси жакшы эмес, баягы ушундай сөздөр болот экен. Эми чынын айтып мондай ошолорду сураштыра келсең, Манас каяктан, мен каяктан, Нуржан каяктан экен, кайсы айылдан экендер кээ бирөө билбейт да, баягы бирөөнүн аркасынан сөз кылып жазышып эле. Акбар Оштук да билбейсизби? Ошондой да. Кудай буйрса мен ишенем, эми ушу эл, кыргыз эли биригип бөлүнбөйбүз. Сырт жакка деле чыгып жүрөбүз, сырт жакка чыкканда ошо жаман көргөн адамың да жакшы көрүп калат экен, баягы жакшы эми буйрса алдыда дагы жакшы көп күндөр бар, жакшы булакчылар чыгып келатат. Эми бизден колдон келишинче ушу элди бириктирүүгө аракет кылабыз. Бизден кийинки жаштар дагы Кудай буйрса ушу элди бириктирүүгө чоң салым. Ооба, сиз айткандай жалпы бир Кыргызстан болуп ойногондо атаандаштык болбой калат. Бул Ош же болбосо Баткен же болбосо клуб болуп бөлүнүп ойнолуусу бул бир гана атаандаштыкты жана көк бөрүдөгү сапатты өстүрүү деп эсептейм. Рустам, сизден баштайлы, жалпы биздин күйөрмандарга кайрылууңуз. Мен жалпы кыргыз элине кайрылат элем. Бул жеке көк бөрүдө эмес, бүт жагынан биримдикте бололу. Ошо баарыңыздар келгиле, ушу күч биримдигиде бирде болуп, бир муштундай болуп, ушу баарыбыз биригип турсак, бизди эч ким жеңе албайт. Ушу Чүй, Ош, Талас, Баткен, Көл дебей, ушу кыргыз үчүн күйөлү. Ошо. Акбар, сиздин кайрылууңуз? Биздин кайрылуубуз Кыргызстан келелем, бир жаккадан баш, бир жак жеңден кол чыгаралы дегендей, биримдикте бололу, ынтымакта бололу. Манас, сиздин кайрылууңуз? Дайым биримдикте болойлу, биримдикте болуп, баардыгыбыз биримдикте болсок, ошондо Кыргызстан айтканда мен Талас элине ыраазычылык билдирип кетет элем. Чын айтканда мен Таласта мынчалык күйөрмандын көп экенин билбедим эле. Ал Таласка келип билип атам, бул жакта да менин күйөрмандарым бар экен, анан бул жактын элдери да аябай жакшы экен. Тааныбаган кишилер келип бизди сыйлап, коноктоп атышат. Абдан ыраазы болдук. Чоң рахмат. Нуржан, сиз Ош, Талас, Чүй кыйын, азыр силерди минтип салат дегендерге жооп айтып коюңузчу. Мисалы бул оюнда баары Кудайдан, Алладан. Ким утат, аны Кудай билет. Ооба, ар ким өз намысын талашып, өз областын намысын талашат. Бирок ошо оюн учурунда, бирок ошондой оюн учурунда өз командабызга болейт этели, болельщиктер, бирок ушу жаман комментарий калтырып, ушу балдарга жаман сөз айтпайлы. Ушу балдар аман болсун, ушу Кыргыздын намысын коргойт анан ушул жигиттер баарыбыз биримдикте, ынтымакта баардык балдарга болейт этип жүрө берели. Сиздин кайрылууңуз? Эми күйөрмандарга кайрылабыз, баардыгы ынтымакта болсок, баардык Кыргызстан эли ынтымакка келип, ушундай спортчуларды колдоп, ушундай жаман сөздөрдөн алыс болуп, кылсак эле ушу спортубуз Кыргызстан өнүгөт, көкбөрү өнүгөт, мындан дагы жогорку деңгээлге чыгат. Ошол бул эмеге жалпы күйөрмандарга кайрылабыз, ушу балдарга жаман сөз жазбай, жаман комментарийлерди калтырбай, Талас, Ош, Баткен болуп бөлүнбөй, баардыгыбыз бирдей болсок, көкбөрү мындан дагы жогорку деңгээлге чыгат деп ойнойбуз. Кандай сиздин кийинки муундун өкүлү катары? Кийинки муундун өкүлү катары айтсам, кыргыз элинин ушу жеке эле көкбөрүдүн ынтымакка келиши бул
эң бир себеби бул 2016-жылкы көчмөндөр оюну болгон. Ошондо кыргыз эли ынтымактуу болуп бириккен деп ойлойм. Азыр ар бир командага мисалы ошентип колдоо көрсөтсө, улак мындан дагы өнүгөт го деп ойлойм да. Ошондой эле кыргыз элине мисалы ынтымак чакырам, жеке эле спортто эмес, бүт жактан. Рахмат. Урматтуу көк бөрү сүйүүчүсү, демек сиздин ар бир жылуу сөзүңүз биздин билеги күчтүү жигиттерибиздин жүрөгүнөн орун алат. Ар дайым жакшы гана сөздөрүңүз менен колдоп, коштоп, дем, күч, кубат берип жүрө бериңиздер. Жигиттер, Биз күчкүбүз, биз Кыргызстанбыз. рахмат сиздерге.